Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Аябай салып атам, ачык атайын. Көрүнгөн Birle sırasıya koşup koysam, birle söylem koştuğum için daima cevap bere alamdı. Tunis'ten başlayıp Suriye ayıp koysam, baba ötepte, şundan toktatuş gerek. Bizge hiç kanday üybülölük, kılan, korku otursa, iş hiç kaçar bitmeydi. İşleri de bırak, tilekte karşı albetti. Bana bat geldi, daha bir top kişilerden. Ben birinci sözlerdi biri açken. Elbette mağa eğer de men de bir gün uday saktasın, tamam, anan kayda bıraktınız, uday saktasın. Men olsa bir
Sol жағына аңдан бері біресini ошондой эле бир издениште жигитибиз өтүп кетти. Ийинде жаракаттар өтүп кеткен жигиттердин баарын аты керебиз. Сол жағына салыштырганда коюлган эне алар да театр окуяларды сейтти. Катуу жаракат алгандар бар, орто жаракат алгандар бар. Жыл сайын, ай сайын. Сондықтан ошо жигиттердин атын тарттаган. Бул мечетте көрүп атасыңар. Агайын башкача кылып салдырып. Архитекторго рахмат айтпай, илгерки мечетте. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей азыркы күндө миграциялык мунапыс жүрүп атат. Ошол миграциялык билип билбей мыйзам бузуп алган мекендештер өзүңүздөрдү ушул тизмеден текшерип алсаңыздар болот. Азыркы күндө 131 000 мекендешибиз өздөрү билип билбей ар кандай мыйзам бузууларды кылган. Бул жерден өзүңүздүр текшерсеңиз болот 22 апрелге чейин. Бул жерден ssm.gov.kg сайтына киресиздер. Бул миграция кызматынын сайты. Бул жерден Государственная служба миграции при правительстве Кыргызстан Республики деп турат. Андан ылдый түшсөңүз, узнать больше деген жери бар. Ушул жерди басасыз. Бул жерди басканда биринчи пунктта для граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, имеющих нарушения деп турат. Андан кийин проверитти басасыздар. Проверитти баскандан кийин бул жерден сиздин фамилияңызды сурайт. Мисал үчүн Абасов, айыңыз, күнүңүз, жылыңыз, найтини басасыз. Ал жерде баскандан кийин внимание, вы подпадаете под условия применения миграционной амнистии. Демек сиз ошол 131 000 адамдын мыйзам бузуучулардын катарына киресиз. Ошол мыйзам бузуудан чыгуу үчүн, мунапысты колдонуу үчүн жакынкы миграция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, Россия Федерациясынын алкагында азыр мунапыска кол коюлуп, Россия Федерациясынын федералдык 114 законунун 26 статьясынын 4 жана 8 пункттары, башка пункттар эмес. Ушул 2 пунктка туш келген Кыргызстандын жарандары мунапыска ийдешип, кара тизмеден чыгып атат. Булар кимдер? Биринчиден булар 30 күндүк тартипте регистрацияга тура албай калып, каттоого тура албай калып, убактысын өткөрө бергендер. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл Россиядан, андан көптө 5 жылга чейин Россиядан чыга албай жүргөн Кыргызстандын жарандары ушул мунапыска менен кара тизмеден чыгат. Экинчиден, таксиде иштеп жүрүп, айдоочулук көлүктөрү менен ГИБДДдан, ГАИден штраф алгандар, метрого түшүп алып, зайчик болуп штраф алгандар, же көчөдө тартип бузуп мелкий штраф алгандар кара тизмеден чыгат. Эскертүү, урматтуу мекендештер, эскертүү. Эгерде соттун чечими менен чыгып кетүү каралган болсо, мунапыска ийдешпейт. Выдворение болгондор, орусча өздөрү жакшы билишет. Административный правонарушение выдворение болгондор кара тизмеге ийдешпейт. Алар кара тизмеге кирбейт, мунапыстан чыкпайт. Алар өздөрүнүн срогу бүткөн боюнча гана кире алышат. Эгерде кара тизмеде бар болуп, Кыргызстандын аймагында жүргөн биздин мекендештерге кайрылуу азыртадан кирбей турсун, 1 майдан кийин текшертилип алып кирсе болот. Мамлекеттик миграция кызматынын сайтында бар. Байланыш телефондор болсо кайрылсаңар болот. Москва шаарындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүнүн телефондору 8495 780 74 10 74 12 74 13 жана ошондой эле элчиликтин сайтында, миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүнүн миграция кызматынын сайтында, МВДнын сайтында бүт бар илинген. Ошол жактан текшерилип, суроолор боюнча кайрылып,
tez arada özüңүздөрдү легалдаштырып алсаңыздар болот. Чоң рахмат Дорбейке. Аллах разы болсын. Урматтуу мекендештер, азыркы күндө миграциялык мунапыстын алкагында биздин мекендештер кара тизмеден 1000ден ашык адам чыкты. Ошол чыккандардын тизмесинде сиз да болушуңуз мүмкүн. Аны текшерип алуу үчүн ушул сайтка киресиз ssm.gov.kg. Бул жакка келгенде мынакей миграционный амнистия 2019 деп турат. Бул жерде узнать больше дейт. Ушул жагына киресиз. Мына бул жакка киргенде экинчи пункт менен карап текшересиз өзүңүздөрдү. Для граждан Кыргызской Республики, включенных в список лиц, выезд которым ограничен на территорию Российской Федерации. Черный список деп турат. Ушул жерде проверитти басасыз. Анан бул жерге өзүңүздүн фамилияңызды жазасыз. Мисал үчүн Келгенбаев. Сиздин туулган айыңыз, күнүңүз, жылыңыз. Андан кийин мынакей, вас нет в данном списке миграционной амнистии дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген ошол 1000 адамдын арасына, кара тизмеден чыккан адамдардын арасында сиздин фамилияңыз жок дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиздин фамилияңыз ушул 1000 адамдын арасында сиздин фамилияңыз чыга турган болсо, демек сиз ошол кара тизмеден чыктыңыз деп эсептесеңиз болот. 1 майдан баштап келсеңиз болот. Эгерде сиздин фамилияңыз бул сыяктуу болуп жок болуп чыга турган болсо, демек сиздин мөөнөтүңүз бүтө элек, кара тизмеден чыга элексиз дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, баарына түшүндүрүп, жайылтып айтып коюңуздар, өздөрүн ушул эки тизмеден текшерип алса болот. Жана өзүңүздөр көргөндөй, миграция кызматынын сайтына кирип текшерип